Саламатсыздар, жашоо машыгычылар кандайсыздар? Мен Элерал коуч катары бүгүн өзүмдүн компаниям бар, буякта жумушчулар бар. Аларга 2 жумада бир тренинг өтөм. 2 жумада тренинг өтөм. Тренингдин максаты мындай. Бул жерде Кытай жумушчулар, биздин кардарлар, мындай айтканда чет өлкөлүктөр, мисалы Европадан, Россиядан, Орто Азиядан бар. Чет өлкөлүктөрдүн ой жүгүртүүсү менен Кытайлардын ой жүгүртүүсү кээ бирде башка болгон үчүн түшүнүүдө кыйын болот. Бир тил сүйлөсө да, менин жумушчуларым да англисче сүйлөйт, тигилер да жооп берип ушундай кылып, бирок аягында аябай кыйналышат. Ошондо мен бул жерге чет өлкөлүктөрдүн мындай ой жүгүртүүсүнү түшүндүрүп берем. Алар деп булардын түшүнгөн тилинде түшүндүрсөм, бул менин жумушчулар көптөгөн кардарларга оңой кызмат кылат. Ал түшүнгөндө кардар сүйүнөт, анткени өзүнүн дардын түшүндүрө алды, кытайлар түшүндү, анан ошонун дарды мындай каалаган нерсесин чыгарып берди. До и после бирдей болот деген сөз да. Атак до деп туруп башкача, анан после башкача болуп атпайбы? Ошондой. Бул жерде жаман ниет жок, просто түшүнбөстүктөн болот. Ошентип мен 2 жумада бир өзүмдүн жумушчуларыма эмне ушул тренингдерди өтүп түшүндүрөм. Ошону менен биздин компания өркүндөп өрчүп кете берет. Ошол убакта мен өзүм коучмун, башка компанияларга, башка адамдарга да тренинг өтөм. Ошол убакта өзүмдүн компанияма да ушинтип тренинг өтөм. Тренингде көрүшкөнчө.